Мен Сүйнөр Абыкан, менин сиңдим налогыйда көп жыл иштеди. Şu налогыйда иштеп жүрүп, өзү менен бирге иштеген бир-эки аялга акча берген. Bunun içinden en көп Gülüpag'a bergen akçası болчу. Gülüpag'a biz Gülüpa экөөбүз сиңдим өзү оорукчан болгондугуна байланыштуу аркасынан чуркап жүрө албагандыгынан менин атыма через нотариус жаздырдык элек. 2015-жылы 17 апрелде. Нотариус кайра айтты, мени сотко аралаштырбагыла деп. Боптур, мен сразу төлөп беремин, мынга жеткизбеймин деп айткан болчу. Сиңдим 2016-жылы 15 январда каза кылып кайтыш болуп кетти. Кийинен мен 40 өткөндөн кийин келгенимде бардыгы эле болуптур, төлөп беребиз дешти, бирок төлөп берген жок. Bunun içinden только ушу через нотариус сотко бердим элем. Сот көңүлсүз карады, окшойт. Эчтеке кылган жок да. 2,5 жыл чуркадым сотко. 2,5 жыл чуркап, бирок алар келишти, топтолушуп сотко. Эмне кылып аласың, колуңда эмне келет деп. Анан ушундай бир немелери бар, распискалары бар менде. Бирок сот мага неметпей койду. Через нотариус келди, ошо немени жазган нотариус келди, сот сурады, бардык документтерине чейин сурады. Сот ал келинди мойнуна койду. Койгондон кийин анан ал адвокат келип мага: "Эй, Кыргызстанда закон жок, колуңдан эмне келет? Жогорку кеңешиңдегилер отурат да" деди. Кийин анан майлы дедим мен. Боптур, жогорку кеңештегилер меники эмес бардыгы, бирөөсү эле шайлаган, мен көпүсү бир адамды шайлайм да. Дедим, бирок жогорку кеңешке дагы письмо жаздым мен. Жаздым, аяктан деле письмо келди, мага дагы келди. Шаардын немеси прокуроруна келди. Шаардын прокурору шаардын милициясына аларга жазганмын. Аларга жөнөтпөй эле кой десем, Серон олорго жөнөттү, бирок ушул күнгө чейин алардан эч кандай жооп болгон жок мага. Биз граждандарды карайбыз деп койду. Бирок шаардын милициясына мен акчамы өндүрүп бергиле деп жазбадым эле. Мага алар угрожать этишти, топтолуп барышып деп жаздым эле. Бирок баары бир бул гражданский деди. Мен түшүнбөдүм, граждандар ким дагы, алар кимди карайт? Же ушу качан биз бири-бирибиз менен мушташып, бири-бирибизди өлтүргөндө карайбы деп ойлодум. Дем гражданский деп эле коюшат экен, деги эле эч кандай иш кылышпайт экен да. Анан 2,5 жыл дегенде акыры мен ошо закон жок Кыргызстанда дегенден кийин анан айнанайын эмне дейин дедим. Эмне деп жаз десең жазайынчы дедим. Дедим эле, анан өздөрү образец жазып берди. Ошо образецке карап арыз жазып, анан документимди алдым. Алгандан кийин бияка кайрылып атам да.